Урматтуу коллегалар, ЧС бир топ эле жерде жүрүп атат, бирок ошо адамдар ажыраганыбыз эң кейиштүү болуп атат. Бул боюнча дагы өзүнчө анализ кылып, андан ары ушундай случайлар кайра кайталанбай тургандай кылып, иш-чара аракеттерибизди бир сирасылар менен такташып алайлы. Бобек Эргешевич жакынкы арада 2-күнгө чейин кечкирилгис чараларды министрлер кабинетине киргизгиле. Жергиликтүү бийликтегилер, республикадагы бийликтегилер эмне кылат экенибиз. Таза суу менен өзүңүз айткан жанагы суга суусулун баарын тең ордоруна келтириңиздер. Анан мындай эс алуучу зоналарда эң чоң мүчөлүштүктөрдүн бири байланыш болуптур. Мегаком компаниясы менен Телекомго тапшырма берилсин. Жакын арада ошол жерде байланыштардын баары ордоруна келтирилсин. Азамат Сактанбекович. Кимдерге кандай жардам беребиз, ошо зыяндын суммаларын аныктап, тактап туруп, анан биздин өкмөткө киргизгиле. Мына МЧС мурун атайын кагаздарын жиберип предписание кылган экен. Эң биринчи көпүрөдөн жана Кызылкыя көмүр мурун көмүр кашып жүргөн экен акционердик коом. Ал мостун баарын ошо көтөрүп, суунун баарын биринчи топтоо ошол жерге. Анан ошондон баштап, анан селдин баары күч алып, анан ылдыйкы көпүрөгө келет. Мына ошол эки 3 чоң жерден тоскоолдук болгон, ошол жерге суунун баары топтолгон. Андан кийин анан селдин баары ылдый жакка агып, үйлөргө зыян келтирди. Жанагы кишилер кууш жерге капталып калганда аябай чоң массадагы суу келген да. Эми МЧС болсо жакшы эле иштеген экен, убагы менен жергиликтүү бийлик элдер дагы эми кесепеттин жоюунун үстүндө иштешибиз керек, урматтуу коллегалар. Силерге эмне жетишпейт? Мага жеткизгиле, Элчебек Нажибович. Мына Азамат Сактанбекович да келди, администрация менен тыкыз байланышта болгула. Азыр баарын кайра ордоруна келтирип, өзгөчө момундай ысыкта таза сууну жеткизгиле. МЧС биздин берген пожарный машинелерди УОЗдогу водовоздордун баарын тең колго алгыла дагы элдерге сууларды убагында жеткизип берип тургула, бака суунун баарын ордуна келтиргенге чейин. МЧС кетпесин бияка, таза суунун, головнойдун баарын тең ордоруна коюп, кайра сууну туздаштырмайынча. Керек биз подрядный организацияларды чакыргыла, ошо суунун баарын ордоруна коюп берсин. Кайсы жерден бизден жардам керек, айтыңыздар, биз акчалардын баарын бөлүп беребиз, техникадан жардам берели. Бирок тез арада ушунун кесепеттерин жоюунун үстүндө иштеңиздер. Иштен чыккан Апшата шахтасынын Кулатов көп жагы бир бала бакчанын боросуна суу келген. Автоунасы менен ичинде 10 адам бар. Чакырымдагы көпүрөнүн эки жагы калган экен. Бул ошондой учку өкүлчүлүгүнүн орун басары Таргадан табылды. Биз